Ай айланып, жыл өтүп, дагы бир жылды узатып, сиздер менен кайрадан өмүр кемеси көрсөтүсүнөн амандашып отурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы жылыңыздар менен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө бир эмес көптөгөн коноктор болмокчу. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Биринчи коногубуз менен тааныштырып өтсөм, мукамдуу үнү менен көпчүлүктүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун тапкан, жүзүнөн сулуулуктун нуру төгүлгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн сыйлыктардын ээси Саламат Садыкова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эжеке, кош келдиңиз. Жаңы жылыңыз менен убактыңызды бөлүп программабызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өтүп кеткен жылды кандай узаттыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу Манас жаңырыгы телевидениясынын көрүүчүлөрү. Мына бысмылда деп жаңы жылдын алгачкы күнүндө сиздер менен амандашып турабыз, жүз көрүшүп, сиздерге да рахмат. Ошондой менин миңдеген көрүүчүлөрдүн алдында аман эсендикти сурашып атканыбызга. Анан эми кеткен жылды сурасаңыз, кеткен мечин жылы аябай байманалуу жыл болду. Президенттин жарлыгына ылайык тарых жана маданият жылы дебеди беле? Ошого абдан айкалышып, шайкеш ушундай. Көчмөндөрдөн баштап өзүңүз билесиз. Көп өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө маданияттын күндөрү өттү. Кыргыз маданиятынын күндөрү көргүчтөгөн искусствонун чеберлери барып атты. Ошолордун арасында мен де барган өлкөлөр болду. Мына Бейжиңге барып келдик, Гуанчжоудо болдук, Ашхабадта болдук, Астана Алматыда болдук дегендей, Кувейтте болуп келдик. Ушундай араб өлкөлөрүндө, Саудовияда биздин Камбаркан ансамблі болуп келди. Жемиштүү жыл болду өткөн жыл абдан. Элибизге эң башкысы ошол жакка элибиз тынч, элдин ынтымагы ширелип, дагы бир жолу мындай бир мамлекетибиздин туруктуулугуна өзүнүн кандай десем болот, бир салымын кошкон жыл болду да, ырыстуу жыл болду десек болот. Мен ошол эне катарында балдарымды биринчи орунга коем, көңүлдөрүн. Кызыма француз атырын алып келип бердим. Жаңы жылга карата Шанель коюнуп жүрсүн деп. Анан эми берки неберелериме, күйөө балама кур койбойм дайым элечи. Мындай алар мага белек көтөрүп келишет, алар мага кучак розаларды алып келет. Анан мен алардыкына барамын, ушундай бири-бирибизди мындай бир сыйлап турабыз. Жакшы сый тамагымды жасап мен чакырамын. Быйыл да ошондой тостук жакшынакай. Январь айында көпчүлүк эс алат эмеспи? Эми сиз кайда барып эс алайын деп жатасыз? Мен быйыл тилекке каршы жылда сиз туура баамдап атасыз. Январда бир жака кетип эс алганды жакшы көрчү элем. Быйыл эч жака кете албайм. Алдыда буйруса биздин чет элдик сапарыбыз бар. Ал эми сыр болуп турсунчу, Азия өлкөлөрүнүн бирөөсүнө барабыз. Камбаркан ансамблі. Ошого байланыштуу биз четке сапар болгондо ошо өзүбүздү мынтип абайлап сактап турабыз. Эжеке, сиз кулакка жете турган эмес, жүрөккө жете турган чыгармаларды аткарасыз. Сиздин ырларыңызды жаш, орто, улуу муундагылар да сүйүп угушат. Азыр жалпы элибиз күтүп жатса керек, келиңиз анда кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Bakıtımday münüt sayın seni isteyim, baskan izin başkalardan kızgana, baskan izin başkalardan kızgana. Yaşonun keremeti sür
Кайсыл күнү сыларымды билбедим, желден башка сылабаган чачымдан, желден башка сылабаган чачымдан, желден башка сылабаган чачымдан. Жаңы жыл үй бүлөңүзгө тынчтык, аманчылык алып келсин. Чыгармачылыгыңызда дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен. Рахмат кызым. Менин каалаганым ушул быйылкы 2017 жылыбыз жетинин бири кызыр деген сыяктуу элибизге, журтубузга кызырлуу жыл болсун. Анан ушул биз барган сайын дүйнө, аалам өзү кулпуруп өзгөрүп аткандан кийин өзгөрүлүшүбүз керек. Бири-бирибизге тек гана жакшылык каалагандай, тек гана бири-бирибиздин жакшылыгыбызга кубана билгенге үйрөнөлүк. Жаштарыбызга нуска болуп, жаштарыбызга насаат болуп кала тургандай жакшы жагыбыз биздин келечек урпактарга калса деп тилеймин. Элибизде тынччылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Жардамга муктаж болгон инсандарга ар дайым жардам берип, алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырып келе жаткан Кежи Груп компаниясынын директору Имамидин Ташов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жаңы жылыңыз менен убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өтүп кеткен жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Деги эле эмнеси менен эсте калды? Дүйнөлүк эле коомчулукта болуп аткан нерселер болбосо, биздики бир курулуш жаат катары, бир куруучу катары биздин курулуш менен байланыштуу эмес, бирок коомчулукта бир аз да болсо баягы өзгөрүүлөрдөгү болгон нерселер менен гана эсте калды. Бул ушул биздин мамлекетибиздеги көчмөндөр оюндары менен ушул биз үчүн эсте каларлык болуп эсептелин. Яны биздин ушул туризм тармагыбыздын бир аз да болсо алдыга умтулуп, СНГ мамлекеттердин арасында баягы алдыңкы орундарга жетүүлөр менен эсте каларлык болду десем туура эле болот. Жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам эмеспи? Анан сиз кандай өткөрдүңүз? Көпчүлүккө кызык болсо керек, ошолор жөнүндө да айтып өтсөң. Биздин үй бүлөдө баягы туулган күн тосуу деген бир түшүнүктөн алыспыз да. Албетте ошол туулган күн сыяктуу жаңы жылды да көп биз билбейм, баягы көп деле маани бербейбиз. Баягы үй бүлөнүн ичинде. Эл катар эле ошо дасторконду жайып, албетте балдар эртеле уктап, күнүмдөгүндөй эле. Эми баягы жаңы жыл жаңырып аткандан кийин Кудайдан жараткандан баягы ички дүйнө менен тилеп коюу жакшы нерселерди каалап коюу менен гана болбосо, баягы кинолордо көрсөтүлгөндөй жаңы жылды өзгөчө тосуу көп деле баягы кызыкчылыгына ээ эмес болдук да. Кежи Груп компаниясында арзандатуулар жүрүп жатат. Курулуш компаниялары көбөйүп кеткендиктенби же дагы башка себептер барбы? Анын баарын өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Чындыгында биздин компания кризиске чейин эле арзандатуулар, акцияларды кылып келген болчу. Мындай айтканда бааларды демпинг кылганыбыз, ылдыйлатканыбыз бул кризиске чейин эле болгондуктан, кризис маалында ушул шаардагы, ушул рыноктогу курулуш компанияларынын арзандатуулары, акциялары биз үчүн көп деле жаңылык болгон жок да. Себебинде ошол жана сиз айтып кеткендей, акцияларды, арзандатууларды
баягы кризиске такабай деле абалдын начарлоосуна ыктабай деле биз ошол кризистен мурда деле жакшы рынок жакшы турган кезде деле ушундай арзандатууларды акцияларды жүргүзүп келгенбиз. Ошого мен ойлойм, буюрса бул кризистен да чыгабыз. Бул кризистен чыккандан кийин дагы эле биз бул акцияларды, биз бул арзандатууларды токтотпойбуз. Себебинен де кимдир бирөө ушундай бир эл кылбаган, кимдир бирөө ушундай бир курулуш компаниялары жасабаган акцияларды, арзандатууларды, бекер берүүлөрдү кылыш керек да. Ошол максатта буюрса биз бул мындай арзандатуу акциялар, жакшы саамалыктарды дайым кылганга өзүбүздү даярдаганбыз. Жаңы жыл эң мыкты жылдардан болуп, алда койгон максаттарыбыз орундалсын. Келечек муунга үлгү болуп жүрө бериңиз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен. Мен дайым эле ушуну кыргыз элине, кыргыз коомчулугуна, ушул биздин бир туугандарга каалап келдим да ушул убакка чейинчи. Ушу кыргызымдын бир багы ачылса экен. Кыргызымдын асманы кеңейсе экен. Пейили түздөлсө экен. Ички дүйнөсү бир аз да болсо мындай да жакшырып, кеңейип, кең пейилдүүлүккө жетсек. Ошону менен бирге бөлүнүп жарылуулардан алыс болсок, ынтымак болгон жерде гана береке болот, өсүү болот, өнүгүү болот, экономикасы жакшырат. Ошого ынтымактуу калк болсо керек. Анан ошол кыргыздын улуулугуну сактап келген, кыргызды улуулап келген биздин манас аталарыбыздын, Курманжан датка энелерибиздин, Каныкей апаларыбыздын деңгээлин түшүрбөсөк, улут катары. Себебинде бул өтө маанилүү нерсе. Биз ушуларды көбүрөөк кумир кармап, көбүрөөк умтулуп ушундай болууга, ушулардын деңгээлин түшүрбөй, эл катары жараткандан элиме, жериме, желегиме дүйнөдөгү эң жакшы, эң алдыңкы, эң таза, эң тунук нерселерди чын ыхластан каалап кетем. Куудул ырчы балдарынын камкор атасы Кубек Калыков агабыз да бизде конокто. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен чакырган убактыбызга кечикпей келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылды кандай өткөрдүңүз? Жаңы жылда жакшылыкка, жаңы жылдын астынан кар жаады. Бул дагы кыштын белгиси. Анан эми жаңы жылга жакын корпоративдер болдук кичине. Анан үй бүлөдө дайым үйүбүздө өзүбүз үй бүлөбүз менен тозобуз. Анан кичинекей балаты тигебиз үйгө дегенде. Анан кичине болсо дагы кымбат баалуу эмес, кичине балдарыма сюрприз кылып белек кылганды жакшы көрөм. Мен ошондой бир кичинекей коробочкаларда эртең менен турса эле жана арчанын түбүндө жатса сүйүнүп калышат го. Ошол үйдө эле болдук. Кичине достор бири-биринен кабар алышып, куттукташып кетти 12-ге чейин. Кичинекей кезиңизде балатынын астында туруп ырдаган кайсыл ырларды ырдачу элеңиз? Балалык кезиге көз чаптырсак да, анан Аяз ата бар эле, Аяз ата келет деп бүтүп, Аяз ата бар экенине ишенчү элеңиз? Чындыгында ишенчилик. Биз себеби Союздун учурунда балалыгыбыз өттү да. Илгери кадимкидей ушул жомокторду көрүп, мындайча айтканда Кай Герда деген мультфильмдерди көрүп, Аяз атага ишенип, мектепте өзүнчө ёлкага аябай даярданып,
Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап, подаркадан бериңиз. Көбүнчө мен жакшы ырдашмын мектепте. Биринчи, экинчи классымда да кичинекейимде ушу елканын астында туруп алып, сен айтсаң азыр эстеп атпайбы? Көлдүн үстү көк, көк чылгаяк деген ырды жакшы болчу. Ошол ырды ырдайт элем мен. Анда үнүм ийичке болчу, балдарым. Негизги кудулдук өнөрүңүздү колдонуп кандай күлкү таркалайсыз? Жаңы жылда күйөөсү аялына айтат экен да. Сүйгөнүм, мен сага кандай белек кылайын жаңы жылга? Чоң бир белек кылайынбы же майда-майда көп белек кылайынбы десем, аялдар көп нерсени жакшы көрөт го. Майда-майда көп деген ойдо. Мага майда-майда көп дейт экен да. Десе, күйөөсү күлүп сыртка чыгып бир стакан семечка алып келип берди да. Мына сага майда-майда көп депчи. Аябай жыргап күлүп атсам, аялы стакан менен чокусуна уруп турду да. Анан өзүнө келип. Ошон үчүн өмүрлүк жарыңды канча жыл жашасаң дагы тамашага салып, миң неме кылганда дагы, кичине болсо дагы көңүлүн көтөрүп, белек кылганга эмне жетсин. Эч болбосо гүл дегендей да. Ошол адам баласына көңүл эки эле нерсе керек да. Бирөөсү нан болсо, экинчиси көңүл. Ошон үчүн ушу адамдар бири-бирин какпа кылбай, көңүлүн көтөрүп, кичине комплимент айтып, анан байкап атасың, азыр көп эле нервный болуп кетип атат. Маршрутка немеде общественный транспортко келип түшүп калам да мен. Эмнеге түшүп калам? Атайын элдин арасындагы сатираны издейм да. Машинам деле бар эмес. Атайын өзүм троллейбуска түшөм, автобуска түшөм, маршрутка түшөм. Элдер эмне кызык болот? Базарга кирип көрөм, Ош базарына. Баняга деле элдер түшкөн, баняга түшөм дегендей. Ошон үчүн элдин арасында кызык да. Өткөндө бир маршруткада келетсак, пробка. Азыр өзүң көрдүң, мен араң келдим. 1 саатта Акөргөдөн ушул жерге араң жетип келдим. Пробка. Пробкада турсак, бир аксакал айтып калды. Момундайынан өтсөк, кыска жол бар. Тетиги тамдарды аралап, анан тетиги машиналардын алдынан чоң жолго чыгып калабыз. Дели биз сүйүнүп кеттик. Ой, жакшы болду. Шопур аке айдаңыз. Ал дагы сүйүнүп кетти. Каяка айдайын? Могул жака. Айдап кетип баратабыз. Тиги аксакал жол көрсөтүп кетип атат. Бул жака бур, бул жака бур, бул жака бур, бул жака бур деп бир жерге барганда токтот эми ушул жерге мен түшүп калайын десем. Өзүнүн ичиде турган жер. Бизчи десек, силер момундайынан барып туруп, момундайынан чыгып кетесиңер деди. Анан биз айдап барып бир тупикке кармалып калып, кайра артыбыз менен 2 саат араң чыгып бардык. Ансында элдин арасында да кызык. Мына бирөөсү дагы ичип келиптир да, мас болуп үйүнө ичип келсе, аял айтыптыр да, сен сөз бербедиң беле? Экинчи ичпейм дебедиң беле? Десе, күйөөсү айтат экен, майрам болуп атпайбы жаңы жыл? Дагы бир 100 грамм коюп бер, болду, башка ичпейм. Чындап эле, эркекче, эркектик сөзүм берем, айланайын. Болуптур деп 100 грамм коюп берсе, аны ичип бүтүп бир аздан кийин айланайын, мен сени жакшы көрөм, сүйөм, дагы 100 грамм коюп берсе десе, айланайын деп аялынын жини келип, ой, бул эмне деген сөз бергендик, чыныгы эркек барып, карачы, ушунчалык жал мени тажатып бүттүң деп балконго чыгып кыйкырып турду. Айланайын, чыныгы эркек барбы өзү бул жашоодо? Эми эмне кылам деп атса, кылдыйкы балкондон бирөө. Эмне ичкенге бирдеме барбы дейтмиш бирөө. Элибиздин жүзүнөн күлкү кетпесин. Гүл канчалык гүлсө адам баласы, ушунчалык жашарат. Ден соолугу чың болот. Кичине болсо дагы жана ой, саясат, тиги булардан эмесе, жашоону өзүң көрүп атасың. Жалкыланып жата бербестен, жан болгонсоң кыймылдаш керек. Жакшыбы же жаман болобу, жактырганга жылмайыш керек. Эртең менен күн чыгат, эрте тур деп кыйкырат, эркелебе кечке ыксырап. Чертпегинден үн чыгат, чертмени деп кыйкырат, жер жазалы эптөө урап. Чертмегинден үн чыгат, чертмени деп кыйкырат, жер жазалы эптөө урап. Эрте туруп аракет кылсаң, эшигиңе береке толот. Эстүү болсо эгер балдары, эн аталар бактылуу болот. Кыбыраган кырашат, көңүл сүйсө сырдашат, карап көрсөң кандай жарашат. Кагылайын адамзат, кайда шашып баратат, кадам таштай берсин адашпас.
Кагылайын адамзат кайда шашып баратат, кадам таштай берсин адашпас. Эй, адамзат, ой, адамзат, кыбыраган кырашат, көңүл сүйсө сырдашат, карап көрсөң кандай жарашат. Кагылайын адамзат кайда шашып баратат, кадам таштай берсин адашпас. Урушкандар жаралса экен деп тилейт, сүйүшкөндөр табылса экен деп бактын издегендерге тилейт. Бар бололу деп коет, бай бололу деп коет, байлыгына деги ким тоет. Ак батаны берели, арман кылбай келели, амандыкты дайым тилейли. Ак батаны берели, арман кылбай келели, амандыкты дайым тилейли. La 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 Кирип келген жаңы жылыбыз тоқ жыл экен. Мен ушул айткым келет. Тоқ той жүзөлөйлү. Кыргыздар көбөйсүн. Эркектер болсо койкоңдоп корозтой болуп жүрө бербей иштесин, бала чакасын баксын, нан тапсын дегендей да. Жаңы жылда жаңы максаттарыңызга жетип, көптөгөн ийгиликтерди багынтыңыз. Чыгармачылыгыңызда ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен. Силерге дагы рахмат. Ушул Манас жаңылыгын көрүүчүлөрүнө ушул чакырган жерден калба дейт. Чакырбаган жерге барба дейт. Мен ушул силер чакырганыңардан эртең менен ырыскы, мейли кар жаса дагы, башка болсо дагы жакшынакай келип, силер менен бир эфирде отуруп, маанайым ачылып, жаңы жылдын биринчи күнү, бул 1-январь, силер менен башталды десем болот да. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Ишиңер илгери болсун, жаңыра берсин Манас жаңылыгы. Кыргыз элине эмес, Орто Азия, Средняя Азия бүткүл дүйнөгө азыр интернет болуп калды. Интернет булактар аркылуу биздин үнүбүздү Америкага чейин, Россиянын бардык шаарларына жеткирип берип атканыңыздарга чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун, бактылуу болгула. Жаңы жылыңыздар менен. Таланттуу жана шайыр мүнөз ырчы мырзабыз Данияр Эрматов да бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жаңы жылыңыз менен мына жылдын мыкты эстрада ырчысы наамын алып отурасыз. Сыйлык кут болсун. Бул да болсо сиздин талыкпай эмгектенгениңизди айгинелесе керек. Саламатчылык, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен ушинтип жаңы жылда, жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө сиздер менен амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Жана ошондой эле жакшы кабар, ошо жылдын мыкты эстрада ырчысы деген наамды алдым. Аябай кандай десем, башкача сезимдер болот экен. Бул да чыгармачылыкка чоң стимул болот экен. Албетте мындай дагы иштесем, дагы алам депчи. Жакшы буюрса, эми жаңы жылга кийинки жакшы пландар менен Кудай буйрса кирип келдик. Былтыркы бир жаңы жыл эсимден калып кетиптир. Тиги жаңы жыл күнү мен 3 досум болуп, Абаз Акимов, Нурмат Садыров үчөөбүз барып элге окшоп кошулуп эле жанагы солид жардыргыч жарып койду деп ошенткенбиз. Айтып атпайм, мурда азыр анча деле кызыкпайм депчи. Баарыбыз эле ошондой экенбиз, анан бар эл катары жарып койду деп, барып магазинден алалы деп барып алып атсак, анан 12 болуп калган да. Анан биз азыр магазинде тосуп калбайлы деп тамашалашып атканбыз. Барсак аябай очередь экен, адам көп экен. Негизи где-то жарым саат калганда эле барганбыз. Анан ошол магазинде тосуп калганбыз да, анан көчөгө чыгып ошол жерде жардырып койгонбуз. Анан кийин жана жаңы жыл кандай башталса ошондой болот деп коюшат го. Анан ага деле ишенген жокпуз эми мындай
ошентип сүйлөшүп койгонбуз. Анан чын эле быйыл үчөөбүз аябай көп жүрдүк да, жыл бүткөнчөчү. Анан ошол эле эске келет. Азыркыга чейин анан кечээ ошо жаңы жылга чейин 3-4 күн калганда дагы жолугуп калдык. Жолугуп калып анан дагы үчөөбүз жүрө бербейли, дагы тарайлы деп тарап атабыз тамашалашып. Жаңы жыл майрамы дегенде эле жакын адамдарыбызга белек бечкектерди алып камынып баштайт эмеспизби? Сизде кандай болду? Жакын адамдарыңызга белек берип кубандыңызбы же алар сизге көбүрөөк белек берип кубантыштыбы? Бердим дагы, алдым дагы. Себеби кичинекей үйдө кичинекейлер бар. Байкемдин балдары, эжем кыздар да биздикине бат-баттан келип турушат. Анан өзгөчө менден көп күтүшөт белектичи. Себеби мени ырчы деп жана кичинекейлерге кызык да. Анан аларга ошол белек бердим ар бирине. Анан өзүм ошол жаңы жылды айылдан тосуп келдим. Кыргыз элинин эмгек сиңирген артист Күмөндөр байкебиз бар го. Ошол Күмөндөр байкебиздин башынан өткөнбү же анекдотпу билбейм, ошону укканымды айтып берейин. Түндө баратса, жана рейд жүрүп калат, жана текшерүү гаишник байкелерибиз бүт баарын тосот го. Өткөн машиналарды тосот, анан Күмөндөр байкени тосуп калыптыр. Күмөндөр байке келип туруп, машинаңызды ушундай проверка болуп атат, машинаңызды текшерип коелу. Эми балдар мен кетип калайын, мен эмне бир нерсе кылмак белемсе, жок, багажыңызды ачып коюңуз. Биз эл башка элдер текшергендей эле сиз дагы текшерип коелу десе. Балдар эми мени сыйлап койбойсуңар, кете берейин десе, жок, байке, багажыңызды ачыңыз десе. Анан Күмөндөр байке, балдар, мен 1000 сом берейин, ачпай эле коеюнчу дейт экен. Анан жок байке, ачыңыз, болбойт андай. Сиз элдин адамысыз, уят андай дебеңиз. Анда 2000 сом берейин, балдар, ачпай эле коеюнчу, жөн эле кете берейинчи десе, жанагылар шекшип дагы, жок байке, ачыңыз дейт экен. Анда балдар 4000 берейин десе, жок деп 5000, 10000 чейин чыгарыптыр. Анан ачыңыз десе, мына 10000 сом деп чыгарыптыр акчасынчы. Десе жанагы гаишниктер ойлон. Ачыңыз байке, ачыңыз дегенде ачыңыз болду, тамашалашпаңыз деп. Алар башка нерсени үмүт этиптир да. Багажды ачыптыр да, банкрот деп койту. Баардык кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктап, анан барыңыздар, кечиримдүү болуңуздар, өзгөрбөңүздөр. Ким кандай жакшы адам болсо, ошол жакшы адам бойдон калыңыздар деп, адам бойдон калгын өзгөрбөй деген ырымдарды берейин сиздер үчүн эмесе. Бакыт сунуп өмүр бир келген, учкан куштай сызып күндөрүң ирмен, ару таңдайман аярнагын, шаңга бөлө барын күлгөнүң менен, билип жаман жолго баспагын, ак дилиңди таза бойдо сактагын, адам бойдон калып өзгөрбөй, адал иштеп асыл ойдон качпагын, кечир өткөндү, кечиргин душман көпкөндү, көтөрүп алсыз чөккөндү, жардам бергин, кечиргин буттан чалганды, кечиргин күйөт салганды, анткени өмүр жалган бул бир тууганым. Жаңы жылда жаңы максаттарыңызга жетип, көптөгөн ийгиликтерди багынтыңыз. Чыгармачылыгыңызда дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик бар болуңуздар, ушинтип бизди эл менен көпүрө болуп, элге жакшылыгыбызды, жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп жүрө бериңиздер. Манас Жаңыргы телеканалынын көрүүчүлөрүнө чоң салам. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен Кыргызстан өркүндөп өссүн, бар болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен. Майрамдарды таттууларсыз элестетүү кыйын. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, кондитер бутиги Белый кроликте таттуулардын түрлөрү сатылат. Келип бул жерден алып кетсеңиздер болот.
Got your girl in the curtain shake, Tuesday, club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake, Tuesday, club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake, Tuesday, club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake, Tuesday, club going hard. Жаңырган жыл элибизге ынтымак, жерибизге кут, берекелүү, түшүмдүү жылдардан болсун. Жаңы жыл ак тилектин, аруу ниеттин, ынтымактуулуктун жана тилектештиктин жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен.